Жүрөктү ойлодар кандай азгырык жаман ойлордон сактоо үчүн эң жакшы амал кайсыл айтып бериңизчи дейт. Куран оку. Оозуңу бош калтырба, пикириңи бош калтырба. Азыр айыл жергесинде көп жерде кышта жумуш жок болот го. Бардыгы карта ойнойго өтүп кеткен. Түштөн кийин бир жерге кетип атсаң, өлүм бар, той бар десең, басаң карта ойноп аткан болот. Айыл жерге ушунда көп жерлерде. Маны барыңар эле билесиңер. Андай болбойт, убакыт ысырап кетип атат. Билбейм, ошолорду кантип алабыз да ошолордун бардыгын. Кантип ошолорду бактылуу кыла алабыз? Балки мамлекет жумуш таап берген жок. Ошол эгерде жок дегенде жумуш болсо дагы эмне алек болот эле. Намаз окуган деле бар, окубаган деле бар, бирок бардыгы ошондой. Анан дават суздап кетти мурдагыдай. Ошон үчүн даватчылар аракет көбүрөөк кылыш керек. Hazreti Abu Darda radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Aten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem raculun yeşku kasvete kalbihi. Bir günü bir adam Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip arızdandı. O Allah'ın elçisi benim yüreğim taşboğar olup gitti. Yüreğim merez olup gitti, taş olup kaldı. Kantip yüreğimi yumuşartam dedi. Kala tuhibbu en yeline kalbuka ve tudrika haceteka. Sen yüreğin yumuşarıp jana özün kalagan muhtaçlıkka jetkенди kalaysın mı dep suradı. Surap turup aytты: "İrhamil yetime vamsah ra'sahu ve at'imhu min ta'amika yalin qalbuka ve tudriku haceteka." Eger şonu kalay turgan bolsoň, anda jetimge ırayım kıl. Oşonu kalay turgan bolsoň, emne jetimge ırayım kıl. Anın başın sıla. Özün jegen tamaktan aga jedir. Mına oşonda yüreğin yumşarıp, ırayımdı, mehrimdi bolup, taşborduğun getet, jana özüңdün muhtaçlığına jetesin dep atat. Demek jetimge jakşılık kılıp, anıyık ap gelip bagıp alıp, özüңün baldarыңan keң көрбөй karap tarbiye vere turgan bolsoň, senin muhtaçlıkların inşallah kabul bolor eken. Bul hadis İmam Tabarani rivayet kılıp, Şeyh Albani Hasanul Gayrihi dep baha beret. Oşondoy ele huwa ahammu a'malil kulub, adamların işleri denemen atkarılgan işler, jana oşol ele uçurda adamların işleri urmatly bir tuğanım, жүрөк менен аткарылган иштер болуп бөлүнсө, жүрөк менен аткарылып турган иштердин эң эле төрөсү, эң эле биринчи турганы мына ошол ыхлас, урматтуу бир туугандарым, болуп эсептелет. Ошондой эле бардык пайгамбарлардын чакырган иши дагы мына ушул нерсе. Алымдардын бири айтат: эгерде бир факих, имам, алым дамбылда болсо, ошол алымдын иши адамдарга ниетти тууралаш, ыкыласты түздөш эле болсо, башка иши жок аныкы. Al namaz үйрөтпөйт, al oroza үйрөтпөйт, al zeket үйрөтпөйт. Anın болгон бүткөн иши эртеден кечке чейин адамдарга кантип ниетти туурулайбыз, кантип ыкылас түздөйбүз, ушуну үйрөтсө, ошол мага жетиштүү болот эле деген алымдар дагы болгон, урматтуу бир тууганым. Анткени амалдарыбыздын же бар, же жок болушунун бардыгы мына ушул нерсеге, урматтуу бир туугандар, байланар экен. Wa aslu fasadil qalbi tarkul muhasabati lin-nafsi deyт. Adamdın жүрөгүнүн buzulusunun, жүрөктүн тууралыктан туура эмеске ооп кетүүсүнүн негизи дейт, таркул мухасабати лин-нафси, адам өзүн өзү сурак жооп кылбай койгондон, мухасабаны эсептөн таштап койгондон келип чыгат дейт. Адам өзүн өзү контролго алып, өзүн өзү эсептеп, эстетип, өзүнүн сурак алып тура турган убактысын кетирип койгондо жүрөктүн бузулушу мына ушундан башталат дейт. Валигтирару битулил амал, үмүттү өтө узун кылып койгондон болот. Биринчиси нафсти мухасаба кылып эсептешкенден калып калуу менен, экинчиси үмүт узун кылуу менен. Үмүт узун кылуу бул кыргызда көп. Бул айрыкча пенсияга чыкканда эртең бир күн аркы күнү да олтуруп, адам эмне кылганын билбей калат. Мына ошол эртең деле окуп алабыз, бир күн да окуп алабыз, ойноп күлүп калыш керек деп отуруп, ошол узак жашайм мен узак өмүр сүрөм деген мындай бир өтө узун үмүттөрдү кармап алган себептен, же болбосо азыр миллионермен, кача миллиардер болгондо жардам берем деген нерселерди карманып алгандан улам, адам ошол жанагы жүрөгүнүн бузулушуна кептелип калат деген маселе мына ошондо турат. وإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة وعند الخواطر فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره. Эми жүрөгүңдү оңдой турган болсо эмне кыласың?
Sana birinci problemini aytıp berdi İmam Muhasibi. Jüröktün buzuluşu emneden gelip çıgat, oşonu darılonun jolu kayakta gelip durat. Şundygynda bul hazırkı gezit жазып аткан, интернетте жазып аткан, жүрүп аткан жанагы сынчылардын бардыгынын сыңара төгүм айрыктардын бардыгы билип алыш керек. Адам касына айткандан кийин ошону кантип оңдош керек экендигин баса белгилеп айтыш керек. Туура эмес деген менен адамдарга туураны үйрөтүү керек болот. Кайсы бир илимдүү адам эгер адамдарга туура эмести гана сүйлөп туруп, бирок ошол туура эместин ордуна кайсыл туура экендигин айтпай турган болсо, анда ал пайгамбардын сүннөтүндө туура эмес амал кылган болуп эсептелет. Фа иза аратта салаха калбика, эми жүрөгүңдү оңдоону каалаган болсоң, жүрөгүм оңдолсун, жүрөгүм Кудайга жага турган болсун, кыяматка барганда бүтүн жүрөк менен Кудайдын астында мындай бир уят болбостон, намысым авири менен тура турган болоюн дей турган болсоң, факиф маал ирадати, каалоо менен эсептеш дейт. Өзүңдүн эңсө каалооңдун жанында тур дагы ошону тизгиндеп кое тургунуң. Каалаган нерсенин бардыгы, эңсеген нерсенин бардыгы, ойлогон нерсенин бардыгын аткарып кармай бербестен, балким ошону нормалдаштырып, ошонун тизгинин тартып, жүгөнүн тартып, керек болсо аркандап байлап кое турган бол дейт. Ва индал хаватир, жана ар бир жылт этип келген хаватир, ой пикириңдин дагы эсебинде болду. Киде жакшы бир ой, жаман бир ой келет дагы, ошолой барып олтуруп ниет барып от ишке айланып кетпесин. Демек ниеттерди, ирадат, каалоолорду ошондой эле адамдын оюна келип калган жылт эткен учкун ойлорду дагы контролдоп туруш керек. Жаман ой келип калганда ойго күнөө болбойт дебестен, балким ошону дагы өзүңдүн кылганга эмне аракет кылышың керек. Фахуз ма кана лиллахи ва да ма кана ли гайрихи. Мына ошол ниет, каалоо, эңсөөлөр менен жанагыдай ойлордун, ойго келип калган пикирлердин, самсалап келип калган жанагыдай бир адамга мындай бир пикир келип калгандардын бардыгы Кудай үчүн, Кудайга жага турган болгондорун калтыр, дагы Кудайга жакпай тургандарын жок кыл. Кудайга жакпай тургандарын өзүңдүн ары кетирип жок кыл деди. Hazreti Şeyh Ahmad ibn Ruslan el-Şafii özünün Zubat degen kitabının metninde mınday dep aytat. Wazin bi vazni şer'i kulle khatiri fe in yekun ma'murahu fabadiri ve in yekun mimma nuhita anhu fahuwa mineşşeytani fakhzaranhu. Sen deyt, her bir gelgen oyuңду şariattın tarazasına salıp gör deyt. Эгерде шарият буйруган нерселердин катарына кошула турган болсо, аны аткарууга шашыл. Эгерде шарият тыйган нерселерден боло турган болсо, ал шайтандан, андан, колуңдан келишинче жабой алыс бол деп, мына ушул эки сапырга ошентип атырган экен. Ал эми тарикат жолунун, тасаввуф жолунун, сопучулук жолунун улуу имамдарынын бири Ал-Имам Ас-Сайид Ал-Джунейд рахимахуллах дейт. لقد ترد النكتة أي الخاطرة على قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. Oyuma, жүрөгүмө кылт эткен бир ой келип кала турган болсо, ошол ойду же пикирди мен эки күбөсүз кабыл кылбайм дейт. Куду нике кыйганда эки күбө керек болгондой эле жүрөгүмө келип калган, оюма келип калган бир хатира, бир ойду Курандан жана сүннөттөн эки күбө болмоюнча ошону мен кабыл албайм дейт. Мына урматтуу бир туугандар, кээ бир адамдар Куранга негизделбеген, сүннөткө негизделбеген сөздөр тарикаттын жолу деп айткан таптакыр туура эмес. Балким тарикат, балким сопучулук жол Куранга жана сүннөткө негизделет. Мына ошол жолдун Абу Ханифасы, мына ошол жолдун Бухариси, мына ошол жолдун Шафииси болгон имам Ал-Джунейд ушинтип айтат. Эгерде менин көңүлүмө бир ой келе турган болсо, аны Курандан жана сүннөттөн болгон эки күбөсүз аны кабыл кыла албайм. Туура эмес келгенин аракка дароо түртүп жиберем дейт. Вастаин аля касрил амали бидавами зикрил маут. Ал эми бул жанагы адамдын каалооңду түздө, каалооңду оңдо дегенден кийин экинчиси узун үмүт кылганды кыскарт деп айтып атпайбы? Адамдар деген узун үмүт кылганда кандай узун үмүт жакшы, ушундай жакшы болсо экен деп, бирок узун үмүт амалдан калтырып кое турган, амалдан кеч калтырып кое турган, анан аттиң деп бармак тиштеп кала турган узун үмүттөрдөн, туура эмес узун үмүттөрдөн сактап аткан. Мына ошол узун үмүттү кантип кыскартабыз десе, анда өлүмдү эстөөнү дайыма улантып тур дейт. Дайыма
ölüm estep turuş gerek. Mazarlarga barıp turuş gerek. Kavurlarda ziyaret kılıp alardan jardam sorar emes, balkim alarga jardam berip, oşolordan jardam alganda kanday, bular öldü, kim ele? Men da kimmin? Men da ölüm. Demek öle turgan gün gelet dep, ölüm destep, oşol koldan kelgen jakşılыгын бүгүн kılıp kalış gerek. Bir adamlar var, alar baylar jakşılık kılıp atat, kılaversin deyit. Bir hurmatlı bir tuğanım, sen bugünden başka aşıkça bay bolup oşuň mümkün. Balkim bugün sana berilgen akırkı gün boluşu mümkün. Demek bugün kolundan kelgen jardamını berip kal, erteň sen ölgün al, ans tele başka bir öylerdeki bolup kalat. Hazreti Umar ibn Hattab aytat, kulla yevmin yuqalu mata fulan ve fulan ve la budda min yevmin yuqalu fihi mata Umar deyit. Her gün sayın balança ölüptür, tükünçe ölüptür de uğulat, anan bir gün dağı Umar ölüptür degen söz dağı uğulat deyit, hurmatly bir